Assalamu алейкум, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу дыйкандар, урматтуу дыйкан чарба сүйүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Мен сиздерге бул чыгарылышта дыйканчылыкка керектүү биогумус тууралуу маалымат бермекчимин. Мен азыркы учурда Кадамжай шаарындамын. Мен турган жер Кадамжай шаарынын Северный району. Тактап айтканда поликлиника тарапта келдим. Мен бул тараптан келдим. Бул тараптан келгенде могул жерде Аврора ден соолук чындоо борбору бар. Ушул Аврора ден соолук чындоо борборунун жанында новул көп кабаттуу үйдүн жанында жайгашкан биогумус өстүрүүчү эже менен сиздерге кенен маек куруп беребиз. Мен ойлойм, бул чыгарылыш сиздерге абдан жагат. Бул чыгарылышта сиздерге эң керектүү маалыматтар бермекчимин. Андыктан бул чыгарылышты толук көрүңүздөр, видеону акырына чейин көрүңүздөр, биз менен болуңуздар. Мен келип калдым, туугандар. Биз ушул жерде биогумус өстүргөн Салиева Райхан эженин үйүндөбүз. Райхан эже өзү аябай татынакай, жакшы эже экен. Ушул жерде, могул жерде лаборатория кылып биогумус даярдап, соолжан даярдап, өзүнүн дыйкан чарбага болгон салымын кошуп кетет. Бул эже менен сиздерге кенен маек куруп берели. Биз лабораториясына карап кирип келип жатабыз. Райхан эже, кандайсыз? Саламатсызбы? Саламатчылык, жакшы, рахмат. Жакшы, иштериңиз жакшыбы? Чоң рахмат, чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Райхан эже айыл чарбанын отличниги, дүйнөлүк органикалык форумдун жеңүүчүсү. Өзүнүн тажрыйбасы менен Кыргызстанда айыл чарбага өтө чоң салымын кошуп келип жатат. Райхан эже, бул лабораторияңыз аябай жакшы экен да. Канча жылдан бери бул иш менен алектенип келесиз? Мен органикалык кызыл соёлжан багып, органикалык жер семиткичти багып Кыргыз элиге эмес, Орто Азияга таратып отурганыма ушул күндө 45 жылдын жүзү болду да. 45 чейрек кылымдын аралыгында мен органикалык жер семиткич биогумус менен иштеп келе жатамын. Кыргызстанга өзүмдүн органика боюнча эбегейсиз салымымды коштум десем эч качан мен жаңылышпайм да. Жападан жалгыз Орто Азияда бул технологияны ойлоп таап, ушун илимпоз, ушунун технологу, окумуштуу киши мен өзүм боломун. Автору негиздөөчүсү. Ой, аябай жакшы турбайбы эже? 45 жылдан бери биогумус менен алектенген бул өтө чоң тажрыйба, Райхан эже. Райхан эже, бул биогумус негизи эмне? Ошол боюнча бизге бир аз маалымат бериңизчи. Биогумус бул дүйнө жүзүдө эң керектүү, бүт айыл чарбага керектүү, бүт тирик организмге керектүү, эң күчтүү баа жеткис органикалык жер семиткич да. Бул органикалык жер семиткич биогумус экологияны сактап турат. Адамдардын узак жашоосуга, жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн, жерлердин узак жашоосуга курамында нитраты жок, эбегейсиз баа жеткис органикалык жер биогумусту чыгарып берет да. Азыр ушул күндө дүйнө жүзү боюнча биогумуска жеткен андан ашкан неме болбойт деле дагы. Болбойт. Эң күчтүү технология бүтүндөй дүйнөнү, ааламды сактап турат да. Эгерде биогумус болбогондо бүт дүйнө жүзү химиялашып, адамдардын жашоосу, экология бузулуп, жер бузулуп, кыскасы аптан бир чоң бир көйгөйгө кептелип калат элек да. Бирок ушул технологияны мен мындан 45 жыл алдым. Американын Калифорния штатынан сүйлөшүүлөр жолу менен, проекттер жазуу жолу менен ушул червини алып келип туруп, азыр Кыргыз эл эмес, Орто Азияга таратып, эффектүүлүгү абдан жакшы, күчтүү, селитралык, минералдык жер семиткичке караганда түшүмдүүлүктү 50-60 эсе көп берип жатат. Мисалы үчүн Райхан эже, мыналарыңыз эмне булар? Биогумустан результаты булар, жыйынтыгыбы? Бул жерлерде биз көрүп турасыңар, биогумустун результаты. Жакында эле эккенбиз, чеснок менен пияз эккенбиз. Абдан жакшы результатты берди. Могу жерде биз жакында мен ушул жерге бир немеге өтүп кетип
барбастам жолда 1,5-23 килограмм пиязды kimdir бирөө таштап кеткен да. Чириген ириген эмес. Жого таштап кеткен. Не стандарт пияз. Адамдагы жебейт, анан малдагы чыгарып коюптур үйдөн. Ошону анан алып келдирип туруп, ушул жерге мен ошол пиязды эктирдим да. Пиязды эктирип 20 сантиметрден 3 жолу кыркып базарга алып чыгып туруп 30 000 сом каражат алдым да. Көрдүңөрбү? 2 метр жерге жетпеген жерден 30 000 сом муну эл билет. O 2 метр жерге жетпеген жерден 30 000 сом каражат таптыңыз. 30 000 сом каражат алдык да 3 жолу кесип алдым да пиязды. 3 жолу кесип алдым. Аптан кирешелүү тармакта мына силер көрүп турасыңар. Бу жерде редиске эктим. Редиске 2 эле күндө чыкты. 2 эле күндө мына биогумустун жардамы менен редиске чыкты. 2 эле күндө редиске чыкты. Ал эми мына бул гүлдөрдү мен силер жогоруда суроо берип кеттиңер. Бу теплицаны качандан бери иштетип атасыз дегенде суроо болду окшойт. Бу теплицаны бүткөнүгө 1 эле жума болду. Теплица бүткөнүнө 1 жума болду. 1 эле жума болду. Бирок мен аптан тездик менен ушул мен өзү изденүүчүн кишимин, иштин көзүнү билген кишимин да. Ошо теплицаны чатыры жабылгандан эле мен бу аракеттерди баштадым да. Аптан күчтүү аракет менен баштадым. Буга чейин кайсы тарапта эме кылган? Буга чейин азыр менин Халмыйын айыл өкмөтүнүн Паткоз айылда өтө килтейген чарбам бар. Кайра иштетүүчү миллиондогу миллиарддаган сандагы сөөлжандарым бар. Мен ошо 45 жылдын аралыгында триллион санга жеткизип сөөлжан бактым. Бир күндө 10-15 тонна биогумус чыгарып берип турдум. Бир күндө 10-15 тонна биогумус элге берип турдум. Жакшы же. Бул аябай чоң эмгек, аябай жакшы экен. Бул гүлдөр да биогумустун жардамы менен өсүп жатабы? Мына силер көрүп турган гүлдөр 100% биогумустун жардамы менен өсүп жаткан. Мындай поколениядагы мындай этаптагы гүлдөрдүн бир канчасын чыгардым да мен. Массовый маалыматтардан дагы кетти да. Анан буларды мен гүлдөгөнгө аракеттендирип туруп сатууга чыгарам да. Мана ушул силер көрүп турган гүлдөр ушу 5-чи жолу стаканчыкка отурулушу да. 5-чи жолу. 5-чи жолу. 5-чи жолу. 4 неме жолу бул сатууга кирип кетти. Сатууга кирип кетти. Ушул мен 2 эле күн болду. Ушул немеге отургузганыма биогумустун курамында аптан өсүмдүккө керектүү каражаттардын бардыгы бар да. Эч качан немеге муктаж болбойт булар. Өсүмдүк муктаж болбойт да. Кошумча каражатка муктаж болбойт. Ошондуктан 2 эле күн болгон неме азыр пеларгония аптан сорту күчтүү. Аптан жакшы гүлдөйт. 1 жылда 350 бала берет. Охо, 1 жылда. Сорт булукту тандайм да. Берет, азыр тамыр алып кадимгидей жашооду баштады. Кудай буйрса 20 күндөн кийин булар гүлдөшкөнгө аракеттенет. Чоң стаканга которуштуруп дагы отургузуп коёмун. Ушул жерден мен 800 000 сомдук каражат алам да. 800. Ушул теплицанын ичинден эле. Жок, гүлдүн өзүдөн. Гүлдүн өзүдөн 800 000 сомдук каражат табасыз. Азыр ушул немеде 5000 немем бар. Гүлүм бар. 5000 гүлүңүз бар, а? 5000 түп черенковат этилген жаш көчөттөр бар да. Ошол көчөттөрдү мен эсептеп 75 сомдон сатканда дагы мен ошончо каражатка неме болот экен да, ээ болот экен да. Мен мындан неме демекчимин, бул биогумус иссиздиктердин баягыдай азыр иш издеп Москвага кетип аткан жаштар болуп атат. Ошол немелерден мен Кыргызстанга 45 баланы Москвадан алып келдим да. Демек жумуш менен да камсыз кылып жатасыз. Жумуш менен сөзсүз түрдө жумуш менен камсыз болот да. Азыр мен өткөндө массовый маалыматтардан айтып атканмын 4,5 миң ишканам бар Кыргызстанда деп. Азыр менин немем 5 миңден ашып кетти да ишкана. 5 миңден. Жападан жалгыз өзүм 5 миңден ашык ишкананы 5 миң үй бүлөгө түзүп бердим да. 5 миң үй бүлө ушундан каражат табып, сатып, тирикчилик кылып, жеринин гумусун оңдоп, түшүмдүүлүктү оңдоп, таза курамында нитраты жок, эң табигый азык-түлүктү жеп, жыргап жатышаттар да азыр. Бул ишсиздиктин дагы немесине автоматически жое турган технология да. Чындыгында же сизге таң калыш керек жок. Азыр мисалы үчүн аябай жакшы адамдарды жумуш менен камсыз кыласыз. Бир азыр менин ошо 5 миңден
чамалап калды. Ошол немелерим ичиден, кадрларымдын ичиден күнүгө 700 миң, 800 миң каражат табаган бар. Bir күндө 700 миң, 800 миң каражат таап атат. Жок дегени 20 миң таап атат bir күндө. Көрдүңөрбү? Канчалык бул үй бүлөлүк каражатты көтөрө турган күчтүү технологияда, аптан күчтүү технология. Демек, сиз менен иштешсе Москвага барышын кереги жок экен да кебир. Жок. Бул маселе жаштарга сунуш берет элеңиз, Москвага баргандан көрө. Сунуш берет элем. Мен азыр угуп турган ошо кадрларым эртең тескабардан чыкса билишеттер. Абдан азырап келип чет өлкөгө, Эстонияга, Украинага сатып аткан немелерим бар. Мен шагырттарым бар. Абдан жакшы немени сөөлжанды $10 сатып атат, биогумусту $7 сатып атат. Мана азыр ушул күндө Тажикстан аптан көзү кызарып турган мезгили да. Тажикстанга дагы Кудай буйруп мана маселелер, чегара маселе чечип кала турган болсо, жөн эле Баткен областы мына жакында органикалык аймак деген областка айланды. Муну токтом кабыл кылып, мени өкмөт жетекчиси кабыл кылып берди. Бүт биз Кудай буйруса Баткен областы органикалык аймак деген брендти алып ала турган болсок, дүйнө жүзү боюнча бүт органикага кызыккан кишилер аптан көп. Базар баасыдан 30 эсе көп сатабыз да, кымбатка сатабыз да. Интернетте отуруп, компьютерде отуруп Баткен областы Кудай буйруса бүт өндүргөн продукциясынын бүт бардыгын чет өлкөгө сатканга өтө ыңгайлуу бизге мүмкүнчүлүк болот. Мүмкүнчүлүк болот. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Райхан эженин чындыгында мен эмгегин бааладым. Райхан эже дүйнөлүк органикалык форум жеңүүчүсү, Кыргызстанга айыл чарбага өтө чоң салым кошуп келген айыл чарбанын атлешниги. Райхан эже, бизге сөөлжандарыңызды көрсөтөсүзбү? Сөзсүз да. Сөөлжандарыңыз кайсы тарапта, кандай кылып өстүрүп жатасыз? Мунун ичинде турбайбы, бүт бардыгы? Караңыздарчы, кандай жакшы лаборатория. Мен көрүп, бул жерден чын айтайын, кетким келбей калды азыр, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер дагы биогумус өстүрүңүздөр. Райхан эжеден маалымат алыңыздар. Экрандагы телефондор менен байланышып, Райхан эже менен кенен сүйлөшүп маалымат алсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Биринчи камераны да ачайын. Бул жерде 5 камера да бар экен да, Endi bul жерде бул лаборатория, бул теплицаны мен илимий наука ушул жерден жаңылыктарды чыгарып айыл чарбага киргизип берип турам да. Ошон үчүн чакан гана теплица жасап алганмын. Ушул технология аптан туура технология да. Мына калифорнийский червилер булар табияттагы табигый калдыктардын баарыны жейт. Табияттагы бүт ташты, синтетканы, металлды жебейт. Андан башка нерселердин бүт баарын жеп, өзүнүн организминде кайрап чыгып, эбегейсиз дүйнөлүк рынокто капиталдан кийин экинчи орунда турган биогумусту чыгарып берет. Аптан түшүмдүүлүктү көбөйтөт. Мисалы үчүн картошкадан азыркы күндө картошка эккен региондордо 1 гектар жерден 25 тонна, 30 тонна картошка алып аткан болсок, эгерде биогумус менен пайдаланып турган болсок, 70-80 центнерден берет да, 80 тонна, 70 тонна берет да. Азыр 25 тонна, 30 тонна алып атат. Бул деген сөз. Демек 2 эсе көп берет турбайбы? 2 эсе, 3 эсе көп берет. 2-3 эсе көп берет. Деген нерсе, 25 тонна деген нерсе өзүн актабайт да, таптакыр актабайт. Банкротизм деген нерсе да. Ошон үчүн айыл чарба бизде өнүкпөй жатат да. Мисалы үчүн, мына буудайларды эгип ататтар. Азыр 3 цент, немеден 30 центнерден буудай алса, аптан губернатор мактап атат. Президент грамота берип атат, мактап атат. Бул 1 гектар жерден 3 тонна буудай алыш, бул аптан уят. 1 гектар жерден 3 тонна буудай алыш. Аптан уят да. Биогумустун жардам менен канча тонна алса болот эже? Мен 1 гектар жерден 8 тонна, 9 тонна алгам. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биогумустун жардам менен 1 гектар жерден 8-9 тонна буудай өндүрсө болот. 120 центнерден жүгөрү алганмын. 1000 центнерден ашуун жашыл жаганмын да. Мен мындан неме демекчимин?
Эгерде Büyük Humus'tu bu 18-жылы жогору кеңешке коюлуп, экинчи окуудан өтүп кеткен. Тездик менен президент кол коюп берген. Бул мыйзамдуу түрдө айыл чарбага кирген нерсе. Эгерде ушуга дагы деле биздин айыл чарба министрлигибиз, премьер-министр Улукбек Марыповичтин мен немелерин бүт баарын көрүп отурам да. Бул неме аптан көңүл бурса, айыл чарбанын экономикасын көтөргөнгө бүт башка тоо кен байлыктары, башка байлыктар колудан келбейт. Бир гана жердин экономикасын, айыл чарбанын экономикасын көтөрүп, элдин жашоо жыргалчылыгына жакшы жолго кое турган бир эле технология Büyük Humus болуп атат да. Көрдүңөрбү? 1 гектар жерден 9 тоннадан будай берип атса, 1 гектар жерден 1000 центнерден ашча жер неме берип аткан болсо, мен өзүм агроном катары айта аламын, түздөн түз дыйкандарга кайрылуум. Эгерде Büyük Humus менен биз иштей турган болсок, 1 жылда 3 урожай алсак болот. Бул мен түшүм буну эккенден кийин, Büyük Humus салып эккенден кийин ар түрдүү өсүмдүктөр мөөнөтүдөн 25 күн алдын пышат да. Демек тез пышат. Тез пышат. Базарга тез чыгат. Мисалы үчүн бугдай сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель 9 ай жерде ушак отурат да. Будай 9 ай ушак отурат. Мында энди көп катачылыктар кетип атат, агрономдор иштебей жатат, жердин туура пайдаланышты билбей жатат, которуштурбай кайсы айдаш керек, кайсы малда суу карыш керек, кандай илдет менен күрөш керек, качан удобрение бериш керек, ошолорду билбегендиктен немесиби кесепетиден азыр түшүм жерлер түшүм бербей койду. Анан баягы минералдык жерсемдикичтерди көп пайдаланып, жерди багып отурган бактериялар, кызыл сөөлжөндөр таптакыр жок да азыр. Жер өлүп калды, ооруп калды. Ошондуктан жердин кылчысы слабый болуп кетти. Тез ошондуктан мен айтар элем, эгер Büyük Humus менен иштешкен дыйкандар болсо, 3 урожай алсак болот да. Мен эмне себептен буудайды айтып отурамын? Буудай 25 күн алдын пышып берет. Буудайдын аркасынан жүгөрүнү эксек спокойно жүгөрү сентябрга пышып берет. Аны жүгөрүнү жыйнап алып туруп, аркасынан түрп, бажыки, редиске, ушундай немелерди 3-чү немени культура бир жылдын ичинде бүт баарын алса болот. Бүт баарын алса болот да. Ошол немеде дыйкандын байып кетишиге эки түшүм өзүнүн салымын кошот да, 3-чүсү налогдор төлөп берет да. Мунун немеси аптан көп, аптан муну айтып отурса, аптан философиясы кенен чоң бир өзгөчө технология да. Ооба. Райханжа бизге бир сөөлжандарыңызды көрсөтүңүзчү анда. Бул жерде өсүрөт турбайсыз бүт баарын, ушул жерде. Азыр бул жерде немелер таң калышы мүмкүн. Менин Büyük Humus өстүрүп аткан кишилерим таң калышы мүмкүн да. Сөөлжандар өзү негизи баягы күндүн нурудан коркот да булар. Күндүн нурудан коркуп, күндүз иштебей коет. Баарыңарга мен дагы до факттарды берейин. Жамгыр жааганда сөөлжан жердин бетиге чыгып туруп, өзүнү уруп өлүп калат. Муну бардыгы эл көргөн, бардыгы билеттер. Ошол сыяктуу сөөлжандар да күндүн нурудан аптан коркот да. Күндүн нуру 1,5 метрге чейин түшөт да. Булар коркуп иштебей калат. Мен айтып атам, үстүнү жапкыла деп айтып атам. Бирок караңгы жер болуш керек да. Эгерде биз түндөсү 10 тонна Büyük Humus ала турган болсо, күндүзү сөөлжан күндүн нурудан коркуп иштебей бизге бербей коет да. Булар кысып бир чекеге бекинип алаттар. Ал эми манандай кылып, камера кылып, мен өзүм бүт массовый маалыматтагы кишилердин баары билет, мен өзү жаратма кишимин да. Жаратмамын. Бул технологияны дагы 2 ай болду мен ойлоп тапканыма. Ушундай теплицанын асты азыр немени ошол яманын асты стачка болгон. Чекелери мына пескоблок менен урулган. Толук стандарттагы урулган. Азыр биз ушул жерде турган жерде дагы сөөлжан бар, бул жерде дагы сөөлжан бар. Бизге фуролоп миллион, миллиард сөөлжан бар да. Клиент келгенде колду жулуп алып туруп сатабыз. Пока резервде бул немеде турат булар. Азыр ушул жерде миллиардтаган сөөлжаным бар. Азыр мен силерге көрсөтүп беремин. Көрөйлө сөөлжандарды. Булар сатасты? Булар сөзсүз сатылат да. Бул сөөлжандар аптан
көп жыл жашай турган организм да. Булар 50 жыл жашайт. 50 жыл бою 50 жыл бою Урматтуу көрүүчүлөр, ушундай 5 камерада Райхан эже сөөлжандарды сактайт экен. Бул камераны кырганым себеби сөөлжанды күндүзү дагы иштетейин, күндүзү күнүн нурунан коркуп иштебей калбасын деп ушул технологияны жаңадан ойлоп таптым да. Азыр ушул жерде триллиондогон, миллиондогон сандагы, миллиарддаган сандагы Сөөлжандар бар, Мына триллион, миллиарддаган санда. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, аябай сөөлжандын түрү көп. Бул жерде булар желдин мындай айтканда күчтөндүрүп береби жерде же? Аптан күчтөндүрөт да жерде. Жерде мына силерге мен азыр эле айтып өтүп кеттим. Биогумуска мынабу немеде горшокто ушул сөөлжандын иштеп чыккан продукциясы биогумуста аптан күчтүү. Бул сразу действовать этет. Бүгүн салдыкпы? Эртеси 24 сааттын аралыгында бизге эффекти көрсөтөт да, мощный көрсөтөт да. Ооба, 24 сааттын ичинде уже результатын көрсөтөт. Мына результаттар 24 сааттын ичинде булар тамыр алып, экеле күн ичинде тамыр алып туруп. Мындай нерсе таптакыр болбойт. Биздин өзүбүз. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, сөөлжан иштеп чыккан биогумус ушундай. Эми Райхан эже азыркы учурда мына көпчүлүгү селитра колдонулат. Жерге селитра колдонушат, мочевина салышат туурабы? Алар химикат. Эми бул биогумус аларга караганда 100 эсе артык го деме жерге дагы. Энди мен айтып атам аптан кейининде бул сөөлжандардын жеп аткан, жеп чыгарып жаткан эбегейсиз баа жеткис биогумустун каражаты баары бекер да. Бүт сыртта табиятта турат. Өсүмдүктөрдөн калган калдыктарды, жаныбарлардан калган калдыктарды, коомдук жайлардан, тамак аштан, ресторан, кафелерден калган калдыктарды, мал союлуучу, кыскасы, мен жогоруда айттым, ушулардын баардыгын жеп атса, бизге не кереги бар? Минералдык жер семирткичтен акчага сатып алышсын. Азыр 40 сомго чыгып кетти. 40 сомго чыкты. Мунун килограммы эгерде ар бир бүлө өзү кыла турган болсо бекер. Акча баа коюлбайт бага, бекер. Өзүнүн үйдөн чыгып 1 гектар жердин түшүмүнү 40 сотуп берет. Картошканы эгип алып эле 50-60 кашка чыгарсын, кыргызча айтып берейин, кыргызча. Селитраны себип алып араңдан зорго жердин гумусуну көтөрүп, анан алып жер өзгө албай койду дагы, картошка өзгө алып туруп, пишкандан кийин 4 эсе нитрат чыгып атат. Аптан оорулар көбөйүп кетти. Толгон телевизорду ачсак, оору, жардам сурап аткан баардыгынын кесепети экологиянын бузулгандыгы. Туура эмес тамактагандыгы. Ушундай нитраттарды жеп аткандыгыбыздын кесепеттен келдик да. А муну пишкандан кийин кайрадан мөмөсү жакшы болсун, базарга жакшы сатып алайын деп, адамдын организминде өлгөнгө чейин атом болуп отуруп кала турган бийлик сегиздерди себип атат. Бул адамдардын, кишилердин тапкан акчасы, жыл боюнча тапкан акчасы медицинага кетип атат. Минералдык жер семирткичке кетип атат. Өнүккөнүбүз жок биз. Райханжа, менде бир суроо бар да. Мен чоң аталарым айтып калчу эле, биздин жашыбызда химиялык тамактар аз болчу, селитра дегендер биздин жашыбызда жок болчу. Биз жөнөкөй эле гумустар менен жерди күчтөндүрүп, мындай айтканда, эме алып жүргөнбүз, түшүм алып жүргөнбүз дейт да. Сиздердин да ушундай жашыңызда ушундай болобу эле? Мурда көргөнсүзбү, селитра деген жок беле мурда? Кандай дейсиз? Эң туура суроо бердиңер. Биз ушул Советтер Союзу тарап кеткенге чейин жерге туура мамиле жасап келдик. Минералдык жер семирткичи салганбыз, нормада салганбыз. Ошол баягы жерди багып турган каражаттарды өлтүрбөгөн даражада нормада салынып турган да. Нормада салынып турган. Ошол жерди багып турган бактериялар, микро-макроорганизмдер, сөөлжандар иштеп туруп, жерди гумусуну көйүп турганда, боз сөөлжандар болот, немени жердин гумусуну көтөрүп берип турган. Азыр ошолордун бүт баарын биз өлтүрүп алдык да. Сиз нормадан ачып минералдык жер семирткичти бергенден кийин булар өлүп калды дагы, жерди багып аткан эч нерсе жок. Жер аптан каттуу азыр.
ооруп атат. Ошондуктан ошон мурда химикат аз болгон үчүн азыркыдай оорунун түрү аз эле, туурабы же? Болгон эмес да. Оору болгон Бул эмес. азыр оору бул таптакыр оору болгон эмес. Себеби биз институтта окуп жүргөндө академик профессорлордун өтө укмуш күчтүү кишилердин тарбиясын алган кишибиз да. Алар айтчыды да. Ошо мурунку немеде азыр энди биз чаң бүт жутабыз, бензинди жутабыз, бүт минералдык жер семчиктерди жеп атабыз. Ооруларды биз бирөө алып келип Кудай Таала же болсо бул ааламдан келип аткан жер жок да. Мени сен улуп атасың, сен мени улуп атам. Не себептен акыл менен Кудайды таныптыр деген сөз бар да. Биз ушул жерде өзүбүздүн жашообузду оңдоп алганга неге кыргыздар биздин акылыбыз жетпей жатат? Там берип атамын да мен. Бул каражат бекер болсо. Энди 45 сомдон селитрди, аммиакты, фосфор, калийди алып туруп жерди уулап, өсүмдүктү уулап, ошондон чыккан уулуу затты өзүдөн жегенден көрө ойлонуш керек да. Райханже, бул сөөлжандарды канчадан сатып атасыз? Азыр бул сөөлжандар Килограммга сатылабы, Райханже? Килограммга сатылат. Аптан Орта Азия боюнча эң арзан сөөлжан менде. Орта Азия боюнча. Мен азыр документин алып чыгып атырмын да. Сөөлжандын баасы азыр Кыргызстанда ар кандай болуп атат. 1800 болуп атат, 1500 болуп атат, 1000 болуп атат, 800 болуп атат. Бирок менде 300 сом. Эң породасы күчтүү. Тамакты көп жей турган, узак жашай турган, жумуртканы көп бере турган, породасы Орта Азия рекорд койгон. Мен лаборатория анализini көрсөтөмүн азыр. Менде бул сөөлжанды кымбат баага сатканга эч кимдин укугу жок. Бул ааламдан келген кут. Ушуну барта билишибиз керек да. Мына жер ааламдан келген кут. Жерди биз ааламдан келген кут катары пайдаланбастан аялдардын тойлору көтөргөн материал катары пайдаланып келдик да. Аптан немеге эбегейсиз сокку берип койдук. Ошо сыңары бул сөөлжанга дагы сокку бербештик керек да. Демек, сизде сөөлжандын эң жакшы породасы бар экен, килограммы 300 сомдон. 300 сомдон. Кыргызстандын бүт аймагынан келип сизден алса болот, баары? Энди Кыргызстандын бардык жерден келип менден алышып ататтар. Азыр 5000ге чукулдап калды Кыргызстанда менен иштеп жаткан шагырттарым бар. Бирок бул жерде бир но деген сөз бар да. Биздин ушул органикага канчалаган жылдар бою, керек болсо кылымдар бою биздин ата бабаларыбыз органиканы жеп, органикага интизар болуп келген да. Органика бүт дүйнөгө керек. Органика бар экен дүйнө сакталып турат да. Органика жок болсо бүт бар химиялаштырып жок болуп кетет. Бул турган далил, факт да. Энди ушундан пайдаланып аткан баягыдай ууру бизнесмендер чыкты да. Чет өлкөдөн, Иркутскиден, Сибирден, Дендропиянда, Стрателдап келишип ататтар. Ал сөөлжандар биздин Кыргызстанга климатташпайт. Биздин климатка туура келбейт. Туура келбейт, алар жумуртка бербейт. 17-жылы Ошто бүткүл дүйнөлүк органиктердин жыйыны болду. Ошого мен дагы катыштым. Ошондо Австралиядан келген бир органик киши айтты да, Стрател менен Дендропиянда өтө опасный сөөлжан. Мен Ташкентке 600 000 даана койгонмун, бирок алигиче бир жумуртка берген жок. Муну немеден иштетпегиле деп айткан да бизге. Бирок ишкерлер бул акча үчүн баягыдай өзүнүн экономикасын көтөрүп алам деген балдар ушуларды Кыргызстанга аткерчилик жол менен киргизип алды дагы, абдан жогорку деңгээлде баасыны сатат. Бирок элдер билишти. Жумуртка бербей жатат, көбөй жатат. 50 килограмм сөөлжан ала турган болсо, 70-80 сөөлжан болот экен, каганы бүт аткот менен кетет экен да. Аткот менен бербестик керек да. Сөөлжандар өзү булар желмогуз организм. Булар танымсыз Жакшы, мына урматтуу көрүүчүлөр, Райханже аябай жакшы кенен маалымат берип жатат. Биогумусту жакшы методдо өстүрөт экен, өндүрөт экен. Сөөлжанды килограмм 300 сомдон сатып атат.
сиздер да келип өзүңүздөр ошо Суулжандан алып, Райханжанын тажрыйбасы менен бөлүшүп, ушундан үйрөнүп кетсеңиздер болот да. Райханжа, менде сизге бир суроо бар. Сиз дыйкандарга кандай кеңеш берет элеңиз? Менин дыйкандарга бере турган кеңешим, бизде бир кыргыздарда алданып калчу касиетибиз бар да. Алданып калып, иш бүткөндөн кийин анан митинг көтөрөбүз. Иш бүткөндөн кийин бирөөдү сындайбыз да. Кыргыздарда 7 өлчөп, 1 кес деген макал бар да. Ар бир ишти башташта 7 өлчөп, 1 кесип, тегерегини карап, биякты карап, аякты карап, жолуну карап туруп, боло турган иш болсо кол буруш керек да. Азыркы күндө мен жогоруда айтып өтүп кеттим. Туура эмес, маалыматтары жайылткан кадрлар көбөйүп кетти. Туура эмес. Алар бу технология, алардын ата бабалары, атасы, энеси жасаган технология эмес да. Билбейт, каныда жок да бул. Уй эмес, кой эмес, эчки эмес да бул. Бизге жаңы кирип келген технология да. Ошондуктан мен каттуу дыйкандарга кайрылуу жасаймын, алданбагыла. Бул сөөлжандарды документтештириш керек. Мунун сертификаты, бүт документи бар. Лаборатория анализдери бар. Ошолордон документи бар, кишилерден алышыңар керек да. Анан кийин алып туруп мен жакында эле бир жерден өзүм бир лаборатория немемде, илимий ишимде бир негизге киргизип коеюн деп бирөөдөн 200 килограмм биогумус алып келдим да. Ошол 200 килограмм биогумус баягы шор суу ичкен экен да. Менин эккен немелеримдин, уруктарымдын бүт баарыны өлтүрүп койду. Ошондой биогумус чыгара турган болсо, бул дыйкандарга бир дагы зыяндан, пайдасынан зыяны көп. Муну кылбаш керек. Анан кийин мен дыйкандарга дагы кайрылып кетемин. Сөөлжанды алгандан кийин сөзсүз түрдө мунун биогумусун алып туруп жерге иштетиш керек да. Булар мындай кылай калды, мен билемин. 99% менден алган кишилер жалаң бизнеске өтүп алды. 1000 сомдон ашык сатып атат, 1800ге, 2200ге чыгарып таштады. Сизден алып барып сатып атышаттар, а? Аптан уят да бул. Ол алган кишиге мен консультация берем да. Эй, бизнеске айлантырбагыла. Жериңдин гумусуну көтөр. Таза курамында нитраты жок, тамак ашты, продукцияны, жер жемишти балдарыңа бер, өзүң же десем, булар жебей койду. 1 килограмм дагы биогумус чыгарбастан төлүккө сатып ататтар, төлүккө сатып атат. Бул лаборатория анализи барбы? Мына биздин местный сөөлжан менен мен айрым кадрлардан уктум да, немеге Москвага барып туруп, чатыштырып туруп, биз Калифорнийский черди кылып алдык дейт. Такыр жалганда биздин местный сөөлжандарыбыз өмүр бою жалаң топуракта бір бутка берет. А бул Калифорнийский червилер жалаң гана өмүрүдө топурак жебейт булар. Калдыкты жеп, биогумус чыгарып берет да. Ошондой эле жык ашмалтай чыгып кетти. Энди шундай жол менен бара турган болсо, менен Калифорнийский сөөлжандын породасыны бузушту. Бузушту. Мен автор катары мен сотко бергенге укугум бар. Бул технология меники. Райханжа, сизге чоң рахмат. Мен бүгүн бул жерге келип сизден аябай жакшы маалымат алдым. Биздин көрүүчүлөр дагы мен ойлойм сиздин маалыматка аябай кызыгып калышты. Биздин көрүүчүлөр сизге келиши толук мүмкүн. Сиз менен байланышып келип ушул жерден биогумус алып кетиши мүмкүн, сөөлжан алып кетиши мүмкүн. Сиз жакшы кабыл алып, Кудай буйрса жөнөтөсүз бүт баарын, Мен автор катары милдеттүү түрдө менин ошо жарым кашык каным калгыча, жарым демим калгыча мен консультация берүүгө, тренер өткөзүп бергенге милдеттүүмүн. Кечеги саат 4-тө чалабы, 5-те чалабы мен шап туруп, менин немемдин балышымдын тагында телефон турат. Жооп бергенге милдеттүүмүн. Бар болуңузча. Бар болуңузча. Мен бесплатный консультацияны берем. Адашпагыла, документтелген. Мен силерди отурганда документтерин көрсөттүм, мен азыр көрдүк, бүт баары мыйзамдуу. Таштап кетиппин. Бардыгы мыйзамдаштырылган. Мыйзамдаштырылган иш менен кылайлы, жүрөйлүк. Эртең анан кийин муну дагы бузуп, телефонун бузуп алып туруп, мага көй жапканга мен чыдабай жатам азыр. Мындай болуш мүмкүн эмес. Рахмат. Сизге чоң рахмат, Райхан эже. Бул аябай жакшы, кызыктуу маалыматтар болду. Райханжа, биз кайттык анда.
Сиздин ишиңизге ийгилик каалайм. Дагы да көптөгөн шакирттерди чыгарыңыз. Биздин Кыргызстандын айыл чарбасына дагы да өзүңүздүн чоң эмгегиңизди, өзүңүздүн салымыңызды кошуп жүрө беришиңизди мен чын жүрөктөн каалайм. Дагы ошол жумушсуз жүргөндөрдү жумуш менен камсыз кылып, өлкөнүн экономикасына дагы өзүңүздүн салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Сизге чоң рахмат. Бизге уруксат бериңиз анда. Чоң рахмат. Силерге дагы чоң рахмат. Ушундай элдин көйгөйлөрүнү, дыйкандардын адашып жаткан немелерине элге жарыкка чыгарып, кызмат кылып жүрө бергиле. Ак Жолтой дайыма тез кабар немесин биз абдан сүйөбүз. Абдан жакшы канал. Дайым немеңер өркүндөй берсин. Рахмат эже. Бизге уруксат анда. Урматтуу көрүүчүлөр, биз кайттык. Мынакей көрдүңүздөр, аябай жакшы бул жерде лаборатория кылып, күнөскана кылып, ушундай сөөл жанды багып, биогумус өндүрүп, айыл чарбасына өтө чоң салым кошуп келаткан Салиева Райхан эже менен сиздерге эң керектүү маалыматты бердик. Биз коштошобуз. Мен жыйынтыктайм. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки чыгарылыштардан Кудай буйрса жакшылыктардан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.